айтып атпайбы, бирөөнү түртмөйүнчө билбейт. Ошондуктан ушул маселени биз азыр колго алышыбыз керек тез аранын ичинде. Ысык көл районунун территориясындагы пансионатка барган, ар бир пансионатка барган жолдордун баары оңдолуп бүтүш керек. Тез аранын ичинде. Асфальтталыш керек. Баарында тротуарлар коюлуш керек. Керектүү жерлерге электр жарыктары коюлуш керек. Пансионаттардын тегереги айрыкча ушу көчө жагы толук бойдон жанагы көрктөндүрүү, жашылдандыруу, иретке келтирүү жумуштары менен жүргүзүш керек. Соңку жылдары жолдорду оңдоого көңүл бурулуп жатканы менен жеткиликтүү деңгээлде деп айтууга болбойт. Мындан улам бардык эс алуу жайларынын аймактарын иретке келтирүү зарылчылыгы жогору. Камчыбек Ташиев аймактагы Сары Ой көчөсүн мисалга алып, абалы начар экенин билдирди. Бул кейиштүү көрүнүштө турган көчөлөрдүн бири гана. Мындан улам айыл өкмөт башчысынын чарбалык иши начар болуп жатканын белгиледи. Трассадан келген кайсы жол? Ким айыл өкмөт башчысы? Мына трассадан келген жол кайсы жол? Курорт Саройдо айтылат. Кандай? Курорт Сарой. Курорт Сарой көчөсү. Курорт Сарой көчөсү. Мына Курорт Сарой көчөсү менен келгенде эле ошол жердеги 3 бурчтукту көрдүңөр, Акыбалы кандай экен? Ошол жерден оңго кетет жол, мына Радуга, Барчын тарапка. Солго кетет жол, мына Айкөл, Тынчтык, Атлантис эмелер жагы, туурабы? Ошол жердеги мына 3 бурчтук деп турабыз. Эми круговой деп коелу, Круговойдун акыбалы кандай? Айыл өкмөт башчысызбы? Кандай акыбалы? Начар да. Качандан бери? Канча жылдан бери начар? Башынан бери эле. Башынан болгондо канча жылдан бери? Канча жылдан бери начар ошол жер? Башынан бери эле. Башынан болгондо канча жыл? Асфальт жок болчу да. Канча жыл деп атам мен сизге, айтып атам ошо. Канча жыл? Бер жагы 10 жыл. Бер жагы 10 жыл. 10 жылдан бери бүгүнкүдөй акыбалда жатат, туурабы? Караган адам жок. Туурабы? Жанында болсо эң бай деген, кыйын деген пансионаттар бар. Радуга, Барчын, Карвен, Азия Палас деген. Туурабы? А сиз айыл өкмөтүндө канча жылдан бери иштеп атасыз? 24 апта налкан менен Канча жылдан бери иштеп атасыз сурап атам? 5 жыл болду. 5 жылдан бeri иштеп атасыз. 5 жылдан бeri иштеп атасыз. 5 жылдан бeri ушул келип, ушул жерге бир түп гүл эгип койдуңузбу? Инициатива көтөрүп пансионат жетекчилерине сөйлөшүп. Эмнече өзүңүз кылбайсыз? Эмнече өзүңүз кылбайсыз? Обязательно сизге келип туруп, Бишкектен келип туруп, же президент, же премьер, же дагы башкалар келип көрсөтүш керекпи? Жок. Эмнече кылбайсыз өзүңүз? Курорттук жолдорду биздин баланска өткөрүп берилет. Мен дагы бир жолу айтып атам сизге. Так, мына ушундай жерлерди карабашыңар керек эле. Карашыңар керек болчу. Бул бир эле сизге тиешелүү эмес, сиздин мисалыңызда мен башка бул жерде урматтуу айыл өкмөт жетекчилерине айтып атам. Угуп атасыңарбы? Ар бир курортко кеткен жолдордун инфратүзүмдөрүн жакшырткыла. Айыл өкмөттүн сизде бюджет барбы? Бар. Бюджетиңиз канча? 153 миллион. 153 миллион экен. Ушул круговойду жасап койгон канча акча кетет? Сонун кылып тур, ушу круговой сонун кылып жасап, гүлдөрдү эгип, бир 5-10 даракты эгип, сонун кылып, красивый кылып жасап койгон канча кетет? Асфальт менен где-то бир 2-3 миллион сом кетет. Кандай асфальт менен? Бул жердин асфальтын биз жасадык го мына. Круговойдун өзүнө канча акча кетет? Өзүнө. Давай асфальт у вас не будем спрашивать. Канча кетет акча? Так, 1,5 миллион. Сен асманды карап атасыңбы? Сен кантип айтып атасың 1,5 миллион деп? Ошо круговойду жасап койгонго 50 000 сом акча кетет. 50 000 сом. Каяктагы 1,5 миллион, Уялбайсыңбы? Тегерек чектин барын. Уялбайсыңбы? Мен айтып атам сага, мына круговойдун ичин жасап койгонго. Ошол жерге бир 100 гүл тигип коюш керек. Бир 10 чакты бак-дарак тигип коюш керек. Так. Сууну подвать этип коюш керек, болду. Бир 50-60 000 сом акча кетет. 50-60 000 сом кетет. А сен 1,5 миллион деп отурасың. 153 миллион бюджетиң бар экен. Уялбайсың ушуну караганда? Уялбайсың ушуну караганда? Эмне деген жетекчисиң сен? Район, көрдүңүзбү? Никакой требование жок. Талап жок. Жетекчилериңиз моюнда отурат, 153 миллион бюджети бар, 153 миллион бюджети бар, 50 000 сомдук ушул жерде
келип кеткен круговой жасап койбойсуз. 50 миң сомго. Аны өзү 1,5 миллионго жасайм деп отурат. Демек бул чарбачыл эмес. Көзү ишке жетпейт. Мындай жигиттер жумуштан алыш керек. Иштей турган, жанын чыгарып, сууруп иштеп ошол жерде мамлекетке, элге кызмат кылам деген жигиттер иштеш керек. Сага окшоп 50 миң сомдукту 1,5 миллионго жасайм дегендер жигиттер иштебеш керек. Вообще сени апарып камаш керек. Андай кыла турган болсоң. Элдин акчасын ошо 1,5 миллион растрата кылам дей турган болсоң. Ысык көлдөгү эс алуу борборлоруна барган көчөлөрдүн абалы мына ушундай тамтыгы чыккан. Ар бир өткөн унаанын артынан чаңы сапырылып асманга көтөрүлүп турат. А бул болсо биз сиздерге мисал катары көрсөтүп жаткан көчөлөрдүн бири гана. Айтып атпайм, биз өтөбүз. Мындан кийин эми аз өтөбүз. Мына центральный көчөнү полный жарткандырабыз. Сонун кылып жарткандырабыз. Макулбу? Ал эле эмес, мына ол жака түшкөн, пансионатка түшкөн көчөлөрдү жарткандырабыз. Ага да убактыбыз жетет. Ошол жасаңыздар, отуруңуздар. Архитектуранын башчысы. Бардык иштин бардык архитектурада болот.